Намазды башка жерде окусун. Орусиянын Хабаровск шаарында жүргүнчүлөрүн күттүрүп коюп автовокзалда намаз окуган айдоочуга байланыштуу териштирүү жүргүзүлдү. Ал Борбор Азиядан барган мигрант экени айтылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында айдоочу административдик жазага тартылган эмес. Окуя анын мыйзамдуу түшкү тыныгуу маалында болгон. Бирок айдоочунун тизилеп намаз окуп жаткан видеосу орусиялык интернет сегментинде катуу талкуу жаратты. Мындай көрүнүш көчөдө, тротуарда же коомдук транспортто намаз окуу өлкөдө буга чейин да нааразычылык жараткан учурлардын бири. Мигранттарга карата терс маана 2024-жылы Крокус Сити Холлдогу теракттан кийин кескин күчөгөн. Быйыл Владивостокто да айдап бараткан автобусун токтотуп, жанында намаз окуган айдоочу жазага тартылган. Урматтуу ишкерлер, бир күн силерге выходной болду, дем алыш болду. Силер үчүн бир күндүк дем алыш болду. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тынчтык законун текшерүү учурунда өчүрүлгөн кафе, ресторандарга электр энергиясы жана сууну калыбына келтирүүнү тапшырды. Ишкерлер менен жолугушууда мэр бизнесмендер жок дегенде бир күн эс алып калышты деп тамашалады. Бирок президент Садыр Жапаров мэрди ашыкча катуулук көрсөткөн деп сынгалды. Анын айтымында электр үнөмдөө боюнча тапшырманы аткарып жатканда кафе, ресторандарды мыйзамсыз жаап, жарандарды сыртка чыгарган, ишкерлерге оорой мамиле жасаган. Токторбаев ишкерлерден кечирим сурадыбы? Азырынча маалымат жок. Урматтуу ишкерлер, бир күн силерге выходной болду, дем алыш болду. Кичине демди алып алдыңар, а то круглые сутки работаете. Кичине демди алып бир аз акылды калча алдыңар, дем алып алдыңыздар. Сооронбек Калматович, полностью толук бойдон бардык суусун улап бересиз, светтерин бардыгын кошуп бересиз. Эч кандай силерге каршылык жок. Макулбу? Ийгилик каалайм, давайте, жакшы деңиздер.